Бишкек шаарында кичи автобус окуучу кызды сүзүп кетти. Окуя болгон жерде тартылган видео социалдык тармактарга тараган. Анда автобус жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан окуучу кызды сүзүп кеткен. Алдын ала маалым болгондой, кырсык 17 февраль күнү Ден Сяопин көчөсүндө болгон. Россиядагы кыргыз жарандары медициналык кароодон өтүү үчүн узун кезек күтүп убара болушууда. Россиядагы жаңы мыйзамга байланыштуу медициналык текшерүүдөн өтүү биздин жарандарга ушунчалык кыйынчылык жаратууда. Москва шаарынан 100 чакырымдай алыстыктагы Сахарова шаарчасына барып өткөндүгү аз келгенсип 6000 рубль акча төлөшөт. Кезек жетпей калса, эртеси дагы жумуштан калып барууга туура келет деп билдиришүүдө. Белгилей кетсек, Кыргызстандын элчилиги Москванын миграциялык борборлорунда узун кезекке туруу көйгөйүн чечүүгө жардам берүү өтүнүчү менен Россия тарапка кайрылган. Эске салсак, Россиянын Саламаттык сактоо министрлигинин 26 январдагы маалыматына ылайык 17 мекемеге барып медициналык кароодон өтүүгө болот. Ошондой эле белгиленген 3 айлык мөөнөт документтердин ички иштер органдарына өткөрүп берүү үчүн каралган. Бул ар 3 ай сайын текшерүүдөн өтүп турушу керек дегенди түшүндүрбөйт. Интернетке белгисиз балдардын бир жигитте мамыга скотч менен колу бутун байлап, анын үстүнө айран, ун чачып, андан соң жумуртка менен уруп жаткан видеосу тараган. Жаш балдардын бул кылыгы коомчулуктун кыжырын келтирип, көпчүлүк ар кандай терс пикирлерди калтырышкан. Бул боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматына кайрылганыбызда, окуя Бишкекте болгондугу тастыкталып, ага катышкан балдардын өздүгү аныкталгандыгын билдирди. Бул тамаша оюн экен. Туулган күн үчүн TikTokко видео тартышыптыр. Балдардын бири-бирине эч кандай доосу жок. Териштирдик. Окуянын бардык катышуучулары милиция бөлүмүнө жеткирилди. Бул жорук боюнча топтолгон материалдар майда бейбаштык беренеси менен сотко өткөрүлдү деп билдирди милициянын маалымат кызматы. Жогорку кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова 10 февралда Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент деген макам берүүнү сунуштаган. Ал мындай демилгени мурдагы чакырылышта да айтканын белгилеп, аны кайра карап чыгуу керектигин билдирген. Бирок Нарматова USAID эл аралык уюмунун жыйында отурган сүрөтү социалдык тармактарга тараган. Эми муну Надира Нарматова өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгып жатабы? Же Надирайым ач айкырык куу сүрөөн болуп жатабы? 13 жаштагы кызды өгөй атасы зордуктап, андан боюна бүтүп калган. Бул тууралуу Талас облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, 8 февраль күнү Кара Буура районунун ички иштер бөлүмүнө жергиликтүү 1982 жылы туулган тургун арыз менен кайрылып, 2009 жылы биринчи никесинен туулган кызын азыркы күйөөсү зордуктап салганын билдирген. Учурда анын 26 жумалык боюнда бар. Аталган факты Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен катталып, милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1974 жылы туулган Көксай айылынын тургуну кармалган. Талас облустук ооруканасынан ал анемия оорусуна кабылганын жана буга чейин талма оорусу менен жабыркап келгенин айтышты. Боюндагы баланын ден соолугу начар болгондуктан операция жолу менен алып салуу чечимине келишкен. Учурда тергөө иштери уланууда.